2010 жылдын 7 апрелиндеги бир тарап революция, экинчи тарап куралдуу төңкөрүш атап жүрүшкөн тарыхый окуяларга жананын жыйынтыктарына андан бери 10 жыл өткөн убакытта баа берүүгө аракеттенип көрөлүчү. Бийликтин жалгыз булагы эл бардыгына караса. Свет кымбаттайт дегендерге ишенбегиле. Свет кымбаттабайт. Кудай буйруса башынан акырынан тазалап баштадык, тазалайбыз. Сотту да, прокуратураны тазалайбыз агайын туугандар. Биз Кыргызстанда калыс бийлик орнотууга милдеттүүбүз. Кыргызстанда калыс бийлик орнотуу үчүн бүт аракетибизди жумшайбыз. Биз мынтип канга бөлөнүп бияқта жатсак, ак үйдөгүлөр кызматташып кызыл чекип алып атышыптыр. Мамлекеттик кайтаруу кызматынын ошол кездеги башчысы Жаныш Бакиевдин массалык маалымат каражаттарына берген маегинен: мен ак үйгө курал менен кол салгандарга, ак үйгө чоң калибрлүү пулемет менен ок атып жаткан БТРдин үстүндөгүлөргө, ак үйдүн коргонун сүзүп кирүүгө аракеттенген жүк ташуучу машинелердин дөңгөлөктөрүнө ок атууга буйрук бергенмин. Тынч жүргөн жарандарга ок атуу боюнча буйрук берилген эмес. Мен жана ак үйдү коргогон кызматкерлер баарын баш мыйзамдын чегинде жасадык. Ак үйдүн жанына каза болгондордун саны боюнча массалык маалымат каражаттарына берген маегинде экс-башкы прокурор Кубатбек Байболов 7 апрелде ак үйдүн алдында 17 адам өлгөнүн билдирген. Көз карандысыз иликтөөлөр далилденгенде, көпчүлүгү ар башка жерден, ар кандай курал жарактан каза болгон. Экспертиза алардын мергенчиликке ылайыкталган мылтыктардан атылганын далилдеди. Ошондой эле алардын арасында ар кандай мукук инструменттерден каза тапкандар да бар. Мисалы арматура, балта жана башка куралдар. Булар ак үйдү кайтырган күч органдардын колдонуусундагы куралдар эмес. В 2005 году все регионы Кыргызстана поднялись. То есть все области поднялись. Почему? Народ был недоволен фальсификацией парламентских выборов. Поэтому все области поднялись. Парламенттик адилетсиз шайлоого наразы калк аймактык бийлик имараттарын басып алышып, бир катар облустарда элдик бийлик орнотушкан. 24 мартта Бишкекке көпчүлүк Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Ысык көл, Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарынан келишип, борбордук бийликке нааразылык билдирген. Ал эми оппозиция лидери, кийин президент болуп шайланган Курманбек Бакиев 24 мартта эл ак үйгө кирип барганда башка жакта жүргөндүгү да мунун айкын далили. Демек Акаевдин 14 жылга созулуп, аягында чектен чыккан адилетсиз бийлигине кыжырланган эл кылкылдап көтөрүлгөндө араңжан режим өзү кулаган. Ал эми Бакиев бийликке келгенде оппозиция көп өтпөй эле нааразылык акцияларын уюштуруп, жыл сайын сес көрсөтүп турду. Чтобы понять это, с 2005, когда только я стал президентом, и до 2007, кто-то из политиков у нас там посчитал, в Кыргызстане произошло больше 1500 митингов за 2 года. жылы 5 жыл гана өкүм сүргөн бийликте оппозиция лидери Атамбаев кан төгүү жолу менен болсо да кулатууга жан талбас урганын белгилүү саясатчы экс-премьер-министр Кулов китебинде жазган. Бийлик жайгашкан объектисине 5000ден айланасындагы адам чабуул жасашты. Кыргызстанда 6 миллион эл жашайт. 18 жаштан жогорку катмарды түзгөн 3,5 миллион калк бар. Ал эми бул жалпы элдин 0,1% түзгөн катмардын жалпы Кыргызстандын элинин атынан пикир билдирүүгө, акция жасоого, мыйзамдуу укуктары, эл аралык тил менен айтканда полномочиялары бар беле. Америка, Россия өңүндө улуу державалардын киришкени тууралуу да кептер бар, бирок айныксыз далил жок. Болгону өзү мекенинин чоң каражаттарды уурдап, соттолуп, Европада качып жүргөн казак оппозиционери Муктар Аблязов гана 2005 жылдагы кыргыз революциясын мен каржылагам деп билдиргени бар. Бирок Бекназаров баш болгон кыргыз оппозициячылары Аблязовдон акчасын көрүшпөгөнүн жар салышкан. Эгерде Аблязовдун бул билдирүүсү чын болсо,
Кыргыз бийлиги кылдат текшерип, чет өлкө ишмеринин биздин ички ишибизге одоно киришкени үчүн мыйзам түрүндө жазага тартышы керек. Ачык айтып, аткарууга өз элимдин жана ата журтумдун алдында ант беремин. Убактылуу өкмөт бийликке келгенден 2 айдан кийин Ош, Жалал-Абадда кыргыз-өзбек коогалаңы чыкты. 7 апрелде ондогон адам набыт болсо, жаңы бийликтен башкарууну туура жүргүзө албагандыгынын кесепетинен түштүктө, андан бир нече эсе көп адам курман болду. Ал үчүн башкаруучулардан эч ким катаал жазага тартылган жок. Я никогда не забуду, когда мы все переживали, как будет, кто победит, куда, в какую войну войдет Кыргызстан, и когда Роза Исааковна приняла решение применить оружие и стрелять в людей. Те, кто не будет подчиняться решению Временного правительства. Отунбаеванын бул буйругунан кийин коомчулукта бир үйгө кол салгандарга ок чыгаруу мыйзамдуу да, мамлекеттик бийликке кол салгандарга ок чыгаруу мыйзамсыз болобу деген суроо жаралды. Мен түшүндүм силердин ким экениңизди. Эми эки таможник үчүн барышсаң уят. Эки таможник эмес, вот так. Ояктан тиги Жээнбековдо суранган деле муну коюп бердим. Эке $400 000 алып алыптыр, башканы койдуңар. Кимди койдук? Кимди койдулар? Сооронбай үй алат азыр жерде Ошто. Ал сен балдарын койдулар. Мен балдарым койгон жок, сенин балдарың. Мен Сооронбайдын представлениесин алып келип бергем. Кимге берсек, кто они такие деп туруп кетти кулматыңар. Азимбек Акулович. Тиги куан келди да мага айтып атпайбы, биз баарын тең Нацбанкка өткөзүп бергенбиз деп. Эми процедурасын кандай кылабыз? Алар азыр 1 миллион берсин чанкасынан кетет да. Прокурор катчасы ошол үчүн баары кишилерге өткөзүлбайлы мүмкүн. Бүт баарын. Алло. Анда өткөзүп туруп, тиги за минусом одной деп турганда жазыш керек да. Хранение деп. Аны алып чыгып кетиш керек болот да, кантип алып чыгып кетебиз? Ошо жолу болот да, анан секрет. Вы же прокурор, вы же должны думать, как это сделать сейчас, срочно надо. Срочно ошол да, силерге баарын бериш керек, анан силерден бир какой-то баары бумага керек да, барыбызчы. Жок, алдык деп бумага керек, жанагы суммасы кайча жерде? 19.600 дейді. Анда 18.600 бумаганы бериш керек де бияка. Ооба. Куан сенде отура аласың? Куан менде отура. Отуруп кеңешип ошондон. Биз эми мындайда секретный неме чыгарып коебуз эчим. Биз имеем деп чечим. Жок, азыр бербейт деп атпайбы, бул барганды Нацбанкка берген. Мен Нацбанктан азыр жер десем алар чанкасынан кетет да. Конечно. Ошол үчүн силерге албайсыңызбы? Жок, казначействого өткөзүш керек да бизге. Анда казначейство өткөзүп берсек, ал текшерип этип калса болбойт, анда тиги өкмөттүн токтому берип коет, анда секретный болуп берет да. Ошон үчүн эгер бизге өткөзүп бере турган болсо, анда бирин минусты өткөзүп бериш керек да. Эле ошол минусты өткөрдү, минусуна токтом чыгарат анда булар. Бир мындай деп. Токтомдо баары жумуш бирөө алдык дейт да. Силерден бирөө алыш керек. Анан тияктан алдык дейт. Багын деле биз ошондой кылып. Жок, андай болбойт. Өткөндөн биз эч токтому жок. Тияктан алсак берип салганбыз да. На спецоперация. Кийин текшерип келсе 5 жылдан кийин айтат да булар жеп койгон деп. Ошончо кагаз калбаш керек а жерде. Жана мурунку актыларды айрып туруп, 19-18 деп жазып туруп, анда бирин берип, анан ошол менен кетиш керек. Куан менен сүйлөшсөңбү? Айда президенттер анымдар катышсаңдар да. Ошол учурда башкы прокуратурада иштеген Сыймык Жапыкеев 7 апрелден кийин Бакиевдер алып кетти делинген Россиядан келген $200 миллион акча банкта турганын, аны кийин убактылуу өкмөт башчылары өздөрү жок кылышканын жар салды.
Мен Өмірбек Черкешевичке любой жерде чалып, Өмірбек байка досрочный келиңиз, Бакиевтер жактан маалымат бар десем, урган боюнан келчү. Өмірбек Текебаев, Болот Шер, Райкан Төлөгөнов баштаган атамекенчилердин тапшырмасы менен Бакиевтердин жана мамлекеттин мүлкүн кантип талап тунуп, мародёрлук жасашканын алардын аткаруучу шериктеринин бири Абдулда Юсупов элге массалык маалымат каражаттары аркылуу ачык айтып чыкты. Сен мага 5000 доллар алып келип бересиң. Анан мен буйрукка кол коем. Көрдүңбү канча деген чыгаша болдук. Же бул орундун канча экенин ставкасын билбейсиңби? Мен сага мизерин айтып атам. Текебаев пригласил ко мне. Там сидел в кабинете Дюшен Чотонов. И сказали, будет с Россией большая делегация, переговоры. Ну хорошо. Приехали президент, вице-президент и исполнительный директор Мегафона российского. Они сидели, мы шестером сидели, и они громко начали требовать с Текебаева. Раз обещал, надо выполнить, нам надо продать туда-сюда. Текебаев сказал, он нас прослушивает вверху, чтоб сумму не озвучили. Ну, потом сказал, вот Абдрахманов наш самый лучший депутат, опытный, он председатель комиссии, он 100% заберет, а потом мы вам отдадим. Ну, я сказал, если вы богаты, в аукционе участвуете, выиграете. Мы на аукцион поставим. И на этом расстались. Но позже Чотонов сам подтверждал, мы когда сидели, что они получили $1 миллион. Мурдагы президенттер Акаев менен Бакиевти үй бүлөлүк башкарууга айыптаган Атамбаев коомдук саясий кадыр барктары тажрыйбалары жоктугуна карабай мурдагы айдоочусу Икрамжан Илмияновду президенттик администрация башчысынын биринчи орун басары, ал эми иш жүзүндө администрация башчысынан да таасирлүү болчу. Тараздачысы Албек Ибраимовду Бишкек мэри, мурдагы жан сакчылардын бири Улан Исраиловду ички иштер министри, Болот Сүйүнбаевду мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, Кайнисе Абдельсегизбаевду мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы, мурдагы катчысы Асель Кудуранованы парламент төрагасынын орун басары, жогорку кызмат даражаларына көкөлөттү. Атамбаев эл башчысы болгонуна карабай, ойлонбой балп этип сүйлөп, жалпы элде мыйзамсыз жана маданиятсыз басмырлаганы көпчүлүктү кыжырлантса, чет өлкө жетекчилердин одуну асылуулары өлкөгө зыянын тийгизди. Талассага жер болбойт, талассыздар эл болбойт деп Ташкентке качырган, Ташкентке, Кыргызстардан Манас өз үй бүлөсүн качырган Ташкентке. Мына нарындыктар малчысыңар. Мына койсуңар. Казахи — это мы, которые больше 500 лет назад выбрали султаном себе Чингизида. Но иногда такое чувство, что до сих пор чингизиды правят Казахстаном, а не казахи. Не надо нам соваться, учить. Мы нашли свою дорогу. По прихоти такого же престарелого президента, но другой соседней страны, всему югу Кыргызстана отключили газ. И я помню, как кричали тут наши политиканы, как кричали в парламенте, что президент Кыргызстана Атамбаев должен поехать на поклон к престарелому диктатору. Атамбаев конституцияга өзгөртүү киргизип, президенттин бийлигин чектеп, башкы бийликти премьер-министрге ыйгарып, өкмөт башчылыкка кол баласы Сапар Исаковду отургузду. Өзү бийликтен официалдуу түрдө кеткени менен, Койташтагы жер резиденциядагы жаңы салдырган хан сарайында жатып алып, өлкөнү сырттан башкарып, май талканында чардоону кыялданган. А бирок анын бул арамзат элеги ишке ашкан жок. Эл тарабынан шайланган президент Сооронбай Жээнбеков элдин кызыкчылыгын мыйзамда сыйлады. Достун чындык жогору деген акыл ойду тутунду. Атамбаевдин айткан жолуна түшпөдү. Атамбаев жана Атамбаевчилар жер тепкилешип, Соке досын сатып кетти деп жар салышты. Анда Жээнбеков өлкөнүн, элдин кызыкчылыктарын саткан саткындын тарыхый уурулуктарын жашырышы керек беле. Бишкектин мурдагы мэри, мурдагы депутат Нариман Тулеев Атамбаевди жакшылап текшерсе, $миллиарддаган акча чыгат деп жар салса, коомчулук Атамбаевди камоо жетишсиз,
уурдаган миллиарддарын мамлекеттик казынасына кайтартыш керек деген пикирде. Атамбаевдик бийлик Бишкектеси, Датка кемин электр өткөргүчү, Тарых музейи, Чолпон Ата ат майданы, түндүк-түштүк жолу өңдүү ири долбоорлордун жүздөгөн миллиондогон доллар акчаларды жымырганы тууралуу кептер уудуу болуп, мамлекеттик тергөө органдары кылмыш иштерин козгоду. Атамбаевдин премьер-министри Сапар Исаков Максим Бакиев 150 миллион долларга макулдашкан Бишкектесин 380 миллион долларга курууга макулдашып, Кытайлардан ашыкча акча алып, мамлекет кызыкчылыгына кыянаттык жасаган үчүн сот тарабынан 15 жылга кесилди. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Албек Ибраимов, мурдагы айдоочусу, кийинки сери кардинал Икрамжан Илмиянов коррупциялык кылмыштар үчүн сот тарабынан узак мөөнөткө кесилишти. Атамбаевдик бийлик өлкөнүн экономикасын көтөрүп, элдин турмушун жакшыртууга жетише албады. Атамбаевга ишенген бир кездеги саналаштары да андан түңүлүшүп, анын жарамсыздыгын моюнга алышты. Бакиевдик бийликке оппозицияда жүрүшкөн көрүнүктүү саясатчылар, мисалы убактылуу өкмөт башы Отунбаеванын аппарат башчысы болгон Эдил Байсалов, Бакиев турганда экономиканы көтөрүлмөгөн, алар жаңылыштык кетиришкенин, атамекенчи экс-депутат Туратбек Мадылбеков Бакиев Атамбаевдин кыйла мыкты иштегенин массалык маалымат каражаттарында жар салышты. Бийликке умтулуп жатып, Атамбаев баш болгон оппозиция лидерлеринин эл үчүн, мамлекет үчүн адилет таза иштейбиз деген убада, касам ичкен анттары аткарылбады. Революция мурдагы начар бийликти революциялык жол менен кулатып, өлкөдө чыныгы элдик адилет бийлик орнотуп, коррупцияны токтотуп, экономиканы кескин көтөрүп, элдин турмушун кыйла жакшыртуу деген түшүнүк. Ал эми 2013-жылы бийлик алмашылды. Бирок экономика революциялык жол менен чапчаң өсүп, элдин турмушу кескин жогорулап кетпеди. Бакиевдик бийликти актап жактоо эмес. 2013-жылкы куралдуу төңкөрүш Кыргызстанга пайда эмес, тескерисинче чоң көп зыян, залаларды алып келди. Мурда мыкты эл жакпаса башчысын кууп чыгат деп четте ийге кепке арзысак, бара-бара тынч эмес өлкө атыгып, байманалуу инвесторлор качкан аймакка айланганыбыз өкүнүчкө салат.